Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкекте Поддубныйдын 3-чү мелдеши өтөт, 3 кыргызстандык балбан күч сынайт. Бишкекте Поддубный лигасы мелдеши 20-декабрда өтөт. Бул тууралуу аталган лигадан билдиришти. Аталган мелдешке Кыргызстандан грек-рим күрөшүнөн Жоламан Шаршембеков 60 килограммда, Үзүр Жусупбеков 97 килограмм жана кыз келиндер күрөшүнөн Мээрим Жуманазарова 68 килограммда күч сынашышат. Андалар россиялык балбандар менен күрөшөт. Жоламан Шаршембеков, Эмин Сефершаев, Үзүрбек Жусупбеков, Александр Головин, ал эми Мээрим Жуманазарова, Ксения Буракова менен күч сынашат. Эскерте кетсек, Поддубный лигасы мелдеши быйыл түзүлгөн. Буга чейин ал Москвада 2 рет өткөрүлгөн. Поддубный лигасынын Бишкектеги мелдеши чет жерде өткөрүлө турган алгачкы турнир болот. $5000 пара сунуштаган жылуулук тармагынын кызматкери кармалды. Кыргыз жылуулук энергия ишканасынын Каракол шаардык бөлүмүнүн директору пара берип жатып кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен билдиришти. УКМК ушул жылдын 31-октябрында Каракол жылуулук менен камсыздоо ишканасынын 2018-2021 жылдагы каржылык чарбалык иштерин текшерген. Андан кийин мыйзамсыз аракеттерди документтештирүү фактыларына байланыштуу 16 ноябрында кайрадан текшерүү жүргүзүлүп, 2 жолуу текшерүүнүн негизинде бир катар мыйзам бузуулар болгону аныкталган. Иштин жүрүшүндө ишкананын директору Абай Орозалиев текшерүүнүн токтотуу үчүн УКМКнын Ысык Көл облустук башкармалыгынын кызматкерине видео, аудио кайрылуу жасаган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 145-беренеси ири өлчөмдө пара берүү менен кылмыш иши козголуп, Абай Орозалиев $5000 пара берип жаткан учурда колго түшүрүлгөн. Аяна Токушова жана Даткайым Жусупбекова көркөм гимнастика боюнча эл аралык мелдеште 2 алтын медалга ээ болду. Көркөм гимнастика боюнча ынтымак спорт мектебинин окуучулары Аяна Токушова жана Даткайым Жусупбекова 19-23 ноябрь күндөрү Тбилиси шаарында Грузияда өткөн New Look International Cup 2022 аталышындагы өспүрүмдөр арасындагы эл аралык мелдеште 2 алтын медаль жеңишти. Ошондой эле Аяна Токушова Мисс Грейс наамын алды. Мелдешке 14 мамлекеттен Кыргызстан, Грузия, Азербайжан, Эстония, Украина, Израиль, Өзбекстан, Казакстан, АКШ, Бириккен Араб Эмирлиги, Кувейт, Туркия, Армениядан келген 600дөн ашык спортчу катышты. Кыргызстандан жалпы 6 спортчу катышкан. Депутат Эльвира Сурабалдиева кесиптеши Чыңгыз Айдарбековду таппай жатышканын жазды. Депутат Эльвира Сурабалдиева буга чейин УКМК тарабынан кармалган айтылган Чыңгыз Айдарбековду таба албай жатканын билдирди. Чыңгыз Айдарбеков эч жерде жок, таппай жатабыз, кечээден бери байланышпай жатат. УКМК унчукпайт деп жазды ал. Айдарбеков кесиптеши Эмил Жамгырчиев 27 ноябрга караган түнү кыргыз-казак чек арасын өтмөкчү болгондо Акчол көзөмөл өткөрүү пунктунан кармалган. Алардын УКМК жеткилгени маалым болгон. Кийинчерээк Жамгырчиевди бошотулганы маалымдалган. Бишкектеги райондордо кыргызча атоо демилгесин Орусия сындап чыкты. Орусия Мамдумасынын депутаты Светлана Журова Кыргызстан Украинанын жолуна түшкөнү калды деп айыптаган. Бул тууралуу ал Москва сүйлөйт радиосуна берген маегинде айтты. Ал өз сөзүндө Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Бишкекте өткөн элдик курултайда сүйлөгөн сөзүнө көтөргөн демилгелерине комментарий берген. Светлана Журованын айтымында Орусия менен Украинанын чатагыда украин тилине артыкчылык берүүдөн башталган. Бул жөн маселе эмес, бул орус тилин сүрүп чыгууга болгон алгачкы майда кадам. Мен мындан эч күмөн санабайм. Биз тарап андай кылбоону эскертиши мүмкүн, себеби бул нерсе Кыргызстандагы орус тилдүү жарандардын укугун бузат. Антпесе маселе акыры мектептерге да өтүп, Грузия сыяктуу орус тили окутулбай калат. Ошентип байланыш үзүлөт. Биз билебиз, Украинада ушинтип баштаган. Улуттук тилди коргоонун артуу убакыттын өтүшү менен орус тилдүүлөрдүн калбай калышына жеткирет деген ал. Айта кетсек, Нурланбек Шакиев курултайдагы сөзүндө Кыргызстандын ар бир жараны мамлекеттик тилди билиши зарылдыгын, ошол эле учурда бир катар аймактар ушул кезге дейре чет тилде аталып жүргөнүн, андыктан аларды кыргыз тилин которууну алгач Бишкек шаарынан 4 районунан баштоо керек экенин белгилеген. Бишкек шаарындагы райондордун аталышын өзгөртүү сунушун Жогорку Кеңештин жалпы отурумунда депутат Айбек Алтынбеков да айткан эле. Камила Талиева Мамдуманын депутатына жооп кайтарды. Орусия Мамдумасынын депутаты Светлана Журованын пикирине Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева жооп кайтарды. Депутаттын пикири Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланды. Ал Журованын сөзүн өнөктөш өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары баалады. Ошондой эле жер суу аттарын өзгөртүү Орусиянын өзүндө да болуп келерин белгиледи.
Административдик аймактык аталыштарды, анын ичинен Бишкек шаарындагы райондордун аттарын өзгөртүү тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин демилгеси тууралуу айтсак, бул эгемен мамлекетибиздин ички иши жана Кыргызстан менен Россиянын алакасына эч кандай тиешеси жок. Себеби айыл шаарлардын атын өзгөртүү демилгеси Россия Федерациясынын өзүндө да ийгиликтүү ишке ашырылып, Свердлов шаары Екатеринбург, Ленинград шаары Санкт-Петербург деп жаңыртылганы баарыбызга белгилүү деген ал. Мындан тышкары ал Светлана Журованы эки өлкөнүн кызматташтыгына терс таасир эткен пикирлерди айтпоого чакырып өттү. Ташкент-Ош трассасында жол кырсыгынан 3 киши каза болду. Өзбекстандын Анжиян облусундагы Ташкент-Ош-Анжиян унаа жолунда Isuzu автобусу менен жүк ташуучуна кагышып 3 киши каза болуп, 38 адам жабыркады. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттык сактоо министринин басма сөз кызматына таянып жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда жол кырсыгы ишемби күнү болжол менен саат 8:10 катталган. Унаа жолдун 389-390 чакырымында туман каптап турган кезде катталган. Алдын ала маалыматка караганда автобустун айдоочусу жол эрежесин бузуп, карама-каршы тилкеге чыккан. Ар кандай жаракат алган 38 адам Анжиян облусундагы Буустанс районунун бириктирилген ооруканасына жеткирилген. Азизбек Мадмаров Түркмөнстанга элчи болду. Азизбек Мадмаров Кыргызстандын Түркмөнстанга атайын жана ыйгармуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Мадмаров Азизбек Маматович Түркмөнстанга элчи болуп дайындалды деп айтылат маалыматта. Баткенге 10 айда 3,3 миллиард сомдук инвестиция тартылды. Быйыл 10 айда Баткен облусунун аймагына тартылган инвестициялардын көлөмү, анын ичинен эл аралык уюмдардын жана жеке тараптардын инвестициясын кошкондо 3 миллиард 334 миллион сомду түзүп, жалпысынан 69 долбоор ишке ашты. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгармуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Ушул жылдын башынан тартып Баткен району боюнча ички жана сырткы инвестициялардын көлөмү 421 миллион сомду түзүп, жалпысынан 9 долбоор ишке ашкан. Лейлек району боюнча инвестициялардын көлөмү 566 миллион сомду түзүп, жалпысынан 22 долбоор ишке ашкан. Ал эми Кадамжай району боюнча инвестициялардын көлөмү 487 миллион сомду түзүп, жалпысынан 17 долбоор ишке ашкан. Шаарлар боюнча ала турган болсок, Кызыл Кыя шаары боюнча ички жана сырткы инвестициялардын көлөмү 174 миллион сомду түзүп, жалпысынан 5 долбоор ишке ашкан. Сүлүктүү шаары боюнча инвестициялардын көлөмү 33 миллион сомду түзүп, жалпысынан 12 долбоор ишке ашкан. Ал эми Баткен шаарына тартылган инвестициялардын көлөмү 651 миллион сомду түзүп, анын ичинен 4 долбоор ишке ашкан. Жыл башынан бери облуста жалпысынан 6 кичи ГЭСти курууга инвестор тартылган. Ал эми облуста жалпы 12 кичи цех, анын ичинде 3 тигүүчү цех инвесторлор тарабынан каржыланып ишке берилген.